Милиция Лейлекте өткөн камкордук иш-чарасынан кийин 3 ата-энеге айыппул салды. Лейлек районунун аймагында 13-14-15 ноябрь күндөрү өткөрүлгөн милициянын камкордук аталышындагы иш-чаранын жыйынтыгында 3 ата-энеге айыппул салынды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда, камкордук рейдтик иш-чарасы окуучулар арасында камкорсуз калган балдарды аныктоо максатында жүргүзүлдү. Мындан сырткары кароосуз калган балдардын болжолдуу жайлары текшерүүгө алынып, жерлерде социалдык өнүктүрүү жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте ата-энеси ички жана тышкы миграцияга кетип кароосуз калган балдарды аныктоо боюнча паспорттук режим уюштурулуп, жалпы 53 кожолук текшерилип, ата-энеси миграцияда жүргөн 33 бала аныкталып, алардын жашоо шарттары менен жеринде таанышып, түшүндүрүү иштери алып барылды. Иш-чаранын жүрүшүндө 3 ата-энеге Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин ата-энелик милдетинен качуу беренесинин негизинде протоколдор толтурулуп, айыппулдар салынды.